Менин жолдошум калпты көп айтат. Мага дагы башкасына дагы. Ошонун айынан көңүл муздап кетет. Өзү 5 мал намаз окуйт. Шариятыбызда жазасы кандай? Бүгүн сабагыңызга барат. Катуураак айтып коюңузчу сурайбыз. Арабызда бар экен да. Муса пайгамбарда бир окуясы эске келди. Кимде тур деп тургузайлыбы? Муса пайгамбардын доорунда жамгыр жабай калган да. Каатчылык болуп, ургакчылык болуп, эми жамгыр жабай калса эл кыйналып кеткен да. Өсүмдүк өспөйт, тияк. Анан кийин бардыгын талак алып чыккан. Бизде салатыл истисқа деп коет да, бизде шариятыбызда. Талак алып чыгып, бардыгы дуа кылып, ыйлап, жалбырап, күлө деп коебуз го. Анан кийин ошо Алладан сурап жамгыр жаадырат да Алла таала. Ошентип Муса пайгамбар бардык коомду алып барган. Дагы анан кийин дуа кылган. Алла тааланын тарабынан келген да. Эй Муса, şu алып келдиң го мына адамдарды. Ошунун арасында бир адам бар, ошол чыгып кетпесе, жамгыр жаабайт дейт да. Ал жаман күнөөлөрдү кылган дейт да. Ана Муса пайгамбар айтат, жарыялат. Эй, биздин арабызда бирөө ушундай бир чоң күнөөлөрдү кылган бар экен. Ошол чыгып кетмейинче Алла таалам жамгырды жадырбайм деп атат. Десе ошо арасында бар экен да. Я Алла, азыр эми турса, чыгып баратса, эми кандай деген шерменде. Ошол жерде тооба кылган экен да. Я Алла, кечирип кой, экинчи кайталамайм. Бүттү. Ушу мен точка койдум деген окшойт да. Бир маалда жамгыр жаа берди. Муса пайгамбар таң калып, я Алла, баягы адам чыкпай эле жамгыр жадыра бердиң го дептир да. Алла таала айтты, именно ошонун себебинен жамгыр жадырттым дептир. Ошонун тообасынан. Тообасынын себебинен, именно ошонун себебинен. Мен ошо жамгырды токтотуп койдум эле, именно ошонун себебинен жамгыр жадырттым. Муса пайгамбар эрке пайгамбарга келет да. Алла тааладан сурап тур, я Алла, ошону көрсөтчү ким экен деп. Алла таала айтты, o günөө кылганда мен жашырат элем, азыр тооба кылганда сага айтып берейинби дептир. Жашырып койдум деген экен. Ошо сыңарында мына жерде азыр сабакка келет дейт. Катуураак айтыңыз дейт, тургузайлыбы. Алла разы болсун. Эми калп айтканга турган Алла тааланын маалаты деп айтты. Пайгамбарыбыз айткан, мусулманчы коркок болушу мүмкүн, сараң болушу мүмкүн, бирок жалганчы болушу мүмкүн эмес дейт. Мусулман коркок болушу мүмкүн, сараң болушу мүмкүн, жалганчы болушу мүмкүн эмес. Пайгамбарыбыз айтат, ким жалган сүйлөгөндү таштаса, тамашалап болсун дагы. Мен ага бейиштин четинен бир кан сарай алып бергенин кепилдигин берем дейт. Жалган сүйлөгөндү ташта дагы кепилдиги пайгамбарыбыздыкы турган кеп, гарантия. Кан сарай алып бер. Жалган сүйлөгөндү ташта дейт. А кээ бир учурда баягы аялга жалган сүйлөп койсо болот дегенди кармап алып, постоянно жалган айтып берип буга. Андай эмес. Просто үй бүлөдөгү мамиле бузулбаш үчүн кээде түшүнбөгөн учурда жалган айтып турат. Мисалы, мен китеп алып бердим. Мына китеп өзү 100 сом. Ушуну эми 100 сом десем, бул эми капа болот. Эми канча эми арзан китеп алып берген. Жок, 1000 сомго алып берип койдум десем, бул жалганга кирбейт деген да. Мисалычы, жоксо бир көйнөк алып бердиңиз, бир нерсе алып бердиңиз, кичине кымбатыраак айтып койгон болсоңуз, ал мисалы жалган кирбейт. Мисалы согушта эки мусулман урушуп кетсе, жоксо аялындагы үй бүлөнү сактап калыш үчүн ушул жерлерде эгерде жалган айтканга аргасыздык болуп калса, буну жалган шариятта жалган деп айткан эмес. Себеп дегенде, бул жерде аркасындагы маслихат деп коет, аркасындагы пайда нерселер бар. Эки мусулман урушуп кетти. Эми башын бириктириш керек. Шын сүйлөсөм бирикпей атат. Мен буга айтам да, сен тууралуу жакшы эле сүйлөп атат. Менен иттик кетип эле атат. Кейип отурат. Менин да ошо пейилим ушундай да деп. Кылганда антип айткан жок булурокчу. Түшүндүңүзбү? Ушинтип айтып койсо, бул жалганга кирбейт. Ушу экөөнү бириктириш үчүнчү. Анан буга барып айтып атам. Ал сен тууралуу жакшы эле сүйлөп атат дегенде мындай деп. Жасарбы?